Мен атым Төрегелдиев Ажыбек, Бишкек шаарынын тургуну болом. Азыркы күндө Новосибирск шаарында иштейм. Мен 1995 жылы бөйрөк оорусуна кабылгам. Ошондо 10 жашта болчумун. Ошондо врачтар мага диагнозду гломиронефрит деп диагноз койгон. Бөйрөктөгү сеткалар иштебей калат экен да, ошондо сийдиктин баары, зарам баары денеге кетет экен, ошондой шишип, денем аллергия болуп, ошондо бөйрөктөрүм отказ берип койгон да. Ровно 6 ай жаткам. Ошо 6 айда гормональный дарыларды ичкем, жана преднизолон деген бир дарылар болчу. Ошондо 6 ай ичтим. 6 айдан кийин бөйрөктүн өзүнүн кабылына келди. Анан аягып чыктым. Ошондо менин врачым айткан: 3 жыл жүгүрбө, спортко барба депчи. Анан ошол эле учурда соленый огурцы, то, что соленый ачуу нерселер жебе деген да. Анан ровно кайра 96-жылы 1-июнда кайра больницага түшүп калгам да, кайра жаткам. Себеби мен жаштык кылып, балалык кылып ойноп жүрүп, футбол ойноп койгом. Бир эле жолу футбол ойногом, ошондо эле кеткен да сразу. Мен диетаны, режимди нарушил, жестко нарушать эткем. Ошондон кайра больницага түшкөм. Анан ошо бөйрөк, ошондо врачым айтты эле: так, силердики повторно ооруду, бул эми хронический деген немеге түшүп калды деди да, гломиронефрит хронический. Сен нарушать этсең дагы, этпесең дагы жылда оору берет экен да алчы бөйрөк. Анан бөйрөк каждый раз ооруганда ичинде жанагы сеткаларды отпойм, ошонун ичинде бир клеткалар болот экен, канча миллион деген. Ошо жылда каждый раз ооруганда канча миллион өлө берет экен клетка, не восстанавливается. Ошол менен эсептеп, болжол менен 16-17 жашында бөйрөгүң вообще жараксыз болуп калат деди. То есть гормональный дары жардам бербейт экен да. Ошол себептен анан кийин пересадка бөйрөктү кылабыз деген да. Анан врачка ошо экинчи ооруганда 3 ай жаттым. Басканга болбойт, жүгүргөнгө болбойт, тузу жок, майы жок, жареный эмес. Мындайча айтканда айранга күрүчтү кайнатып эле ошого айранды да ошентип ичип калдым да. Нанды дагы туз жок жечим да. Анан ошо экинчи жолу ошо бөйрөк менен жатып калганда врачтардан. Биринчи жолунда 6 ай жатканда мен билем да эмне болгонумдучу. Например, күнүнө 4 мал ичиме укол сайчы, 6 ай 3 мал сайылды, 4 мал сайылды да. Анан эмнегедир деген дарыларды ичтим, демене күрөктөпчү. Анан экинчи жатканда ошол кайра ошондой болуп продолжаться этет да. Ошондо мен настолько коруп калгам, дарыдан тажагам да. Экинчисине жаткандан 3 күндөн больницадан качып кеткем, үйгө кетип калгам да. Анан үйдөгүлөр сүйлөтүп, амбулаторный лечение кылабыз, өзүбүз дарыларды этебиз деп, ошентип аяккам да. Ошондо мен экинчи жолу жаткан бөйрөгүм мен аяктым. Анан элден угуп, ар жактагы ата-энем жүгүрдү. Баланы эмне кылабыз, кандай кылабыз деп. Анан ошондо Ашкабадка барып, ысык кумга жатасыңар деген да. Анан бир профессорлор айтыптыр, бунуку суук тийген бөйрөк эмес, бунуку гломиронефрит, бунуку башкача нерсе, ал кум жардам бербейт. Жана бөйрөгү катуу ишип калгандарга неме болот дептир да. Анан кийин ошол пересадка эле болуп калды. Ошо больницада жатканда өзүм аябай мындай балалык болуп неме кылгам да, ошо больницада жатпайын, ата-энем үйүндө болсо да, киребечте эле чоң диваныбыз бар болчу, ошол жерде отурчумун. Ошондо аябай бир кыялдангам да. Шок болчумун өзүм да. Анан балдар ойнойт, футбол ойнойбуз көчөдө. Анан мен ошолорду карап отурчумун да столдо. Мага жүгүргөнгө болбойт. Физически могу, но нельзя дегенчи. Ошондо аябай өзүмдү тарбиялап, экинчи жолу оорудум, врачтардан неме болдум, мен ден соолук мага керек деп киребечте эле столдо отурчумун да, эчке чыкпай. Потом чыксам ойноп кетем. Мага мен ушул болуп калды деп үйгө каяк больницаны көрөйүн деген көзүм жок. Главное үйдө отурушум керек болду. Мага эң себеби ошол ата-энеме, атама да, апама да: мама, мен ушул жерде отурам, ыраазымын, больницаны көрөйүн деген көзүм жок деп, оорусам да ыраазымын, ушул жерде отурайын деп көзүм түшчү да ошого. Анан шүгүр, анан 96-жылы ошо Кубанычбек табипке көрүнүп, жанагындай тамырыман көрүп, диагнозду коюп, 4 курс лечение алып турам. Дары чай ичтим, дары сууларды ичтим.
Анан кийин 97-жылы 8-июлда мен лечением бүттү, сеники толук бүттү деп мага батасын берди да. Анан мен рахматымды айтып, ыраазычылык кылып, анан батамды бердим дегенде элдер ойлойт, менин өзүмдүн сөзүмдүн философиясы башкачараак да. Ошондо бар ооруган катары айтайын. Батамды бердим дегенде, мен Алладан болгон нерсени мына мен себепкөр болуп, мына ушинтип Аллахым шыпасын берип, мына сен аяктың деген бир диплом алгандай эле өзүм жаңы төрөлгөндөй болдум да, чын айтканда. Анан ошондон кийинкиси мага эмне болот деген мага суроо көп турду, потому что адам сен дарылап туруп батасын берип койгондон кийинкиси мага дальше кыйын болду, потому что мен ага чейин врачтарга жатканда, биринчисинде ооруп жатканда, врачым деле мындайча айтканда батасын бергенде, мындайча мен өзүмдүн сөзүм боюнчачы. Все, ты вылечился, все нормально, не нарушай, там 3 жыл ичпей, жүгүрбө, соленый жебе деп айткан да. Ошондо мен нарушать этип алып, мен ысык муздак айранды да үйлө ичкендей болуп калдым да. Экинчисинде анан бул киши мага батасын берип аткандан дальше что будет деген мен үчүн аябай загадка болду да, потому что айыкканым, дарыланганым бул анык, тынч. Эми дальше кандай мага врачтыкындай неме айтабы же кандай болот экен деп өзүм үчүн коркком да. Анан башка методика, башка жолдор жок мен үчүн айыккангачы. Мен ошону ошол жерден сездим, билдим да. Анан айтты, ушу Ажыбек эң негизги дин менен жаша деди. Ичпе, чекпе, жана ошо дин менен бол деди да. Намазыңды окуп, ичпей, чекпей, насыбай ушундай ошо жаман харам нерселерден неме бол. Анан врачтар эмне деди, жулуу кийин, буттарың эме кыл. Биз кылчу нерсени эметти, Алладан болду. Эми дальше не нарушай деди да. Альхамдулилля, шүгүр. Ушунун үчүн ичпейм, чекпейм, жанагындай немелерге жокмун. Шүгүр. Анан кийин ошентип аягып кеттим. Анан жылда барып, бир жылда көрүнүп профилактика кылып мындай көрүнүп коем да. Эмне тынч элеби деп. Ошол күндөн бери Кудайга шүгүр, дары ичпейм, мондай эми касайме бөйрөгүмө, мындай острый, серьезный ооруларым жок. Альхамдулилля, шүгүр. Жүрөм. Анан 2004 жылы мен армияга призываться эттим да. Армияга барып, военный комиссиядан өттүм. Годен строевой службы деп, ровно 1,5 жыл Токмак шаарында войсковой часть 83-219 ошол жерде өзүм служба кылып бүттүм. Армиядан келдим, келип 2009 үйлөндүм. Азыркы күндө шүгүр 3 балам бар. Бир эң улуусу кыз, экинчиси экөө бала. Аллах Таалама шүгүр, чексиз чеги жок. Ошондой эле Кубанычбек абыга ыраазымын, чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Ошонун азыр эсептеп көрсөм, ровно 27 жыл өтүптүр. Мен даже ал оорунун названиясын даже унутуп коюптурмун. Азыр история болезнинен окуп таптым да. Гламинонефрит депчи. Бул оорубайт бөйрөк. Мындай сыздатып, жаныңды кашайтпайт да. Бул жөн эле өзүң шишип кете бересиң, зара кылбай каласың, бейшек кылбай каласың. Анан 3-4 күндө эле чоң шишип кетесиң. Анан ошол заранын баарын денеден чыгарышты бар. Ал үчүн бир дары берет. Ошо 10 мүнөт сайын, 5 мүнөт сайын бейшектей бересиң. Ошондо сөөгүң калат да шыланыпчы. Мен анан башың айланат, ошонун баарын көргөм да, ошондон кийин мен экинчисинде жатканда байттан качып кеткендей эле болгон да больницаданчы. Койгула деп мен неме болуп калгам. Больницаны жаман деген эмес, шүгүр айдан айыккан, просто мен кандай кыйынчылыктар болорун билип туруп, ошо коркуп калганымдан үйгө келип, шүгүр анда да аягып кеттим. Анан эң негизгиси ошо баягы айткан нерсени, айтылган нерсени туура так аткарыш керек экен. Мен эң негизи ошо ден соолукка зыян ичпей, чекпей, ошону кармап жүрүм. Ошондон да ойлойм, ошо шүгүр, ал ооруну унуттум. Ал ооруга даже ооруган жок. Чисто мындай саламга келип учурашып турам, бирок ал ооруга неме кылган жок. Альхамдулиллах, шүгүр, чексиз чогу жок. Чоң рахмат.
Аузубиллахи минашшайтанирраджим. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгүнкү маегибизде ушул жерде бүгүн ушу өзүнүн башынан өткөн окуясын, ооруларын айтып берген ушу Төрөгелдиев Ажыбек деген уулубуздун мага келген себебин, врачтардын койгон диагноздору боюнча бир аз маалымат айтып берейин сиздерге. Бул жигит ошол 10 жашынан баштап бөйрөк оорусуна кабылып, бөйрөк оорусу менен жабыркап, врачтарга көрүп дарыланган экен. Ал жерден 2 жылга жакын дарыланат. 2 жылдын ичинде жакшы жыйынтык болбой, хронический деген ооруга өтүптүр бөйрөктүн. Анан булаштардын айтышы боюнча азыр 12 жашта экенсиң, бир 3-4 жыл чыдасаң, 3-4 жылдан анан кийин пересадка кылып алмаштырыш керек. Бөйрөктү пересадка кылыш керек деген жыйынтык кылышат экен. Анан ошондон кийин булар башка дарылоонун айласын издеп, өзүнүн эми маегинде өмүр баянын баарын, кандай дарылангандын, кыйналгандарын баарын өзү айтып кетти. Мен аларды кайталабай эле коеюн. Мага келген күндөн баштап мен кандай диагноз койдум? Ошо мага 1996 жылы келип көрүнгөн. Мен тамырын кармап, өзүмдүн ыкмам менен диагноз койгонмун. Бөйрөк ооруганы чын, бөйрөктөр уже солуп кичирене баштаган экен. Эми мунун мен өзүмдүн баягы мурдагы берүүлөрдө айткандай өзүмдүн ыкмам менен диагноз коюп, андан кийин ушул баланын ден соолугунда ооруну кандай жол менен дарыласа батыраак жана жакшы шифа болот. Биринчиси ушу врачтардан укол дары дармек менен айыгабы, сөзсүз түрдө операция жасаш керекпи деп аны текшерип көрдүм. Экинчиси ошол эгерде дары чөптөр менен айыга турган болсо, мен атайын ушу чөп менен иштеген травниктер болот, ошолорго жөнөтөйүн дегенмин. Анан үчүнчү варианты бул курам менен дарыласа болобу, болбойбу. Анан тамырын кармап текшерип көрсөм, ошо курам менен айыга турган оору экен. Анан ата-энесине айттым, баардыгы Кудай Тааламдын колунда, балаңардын ден соолугу үчүн силер жооп бересиңер, силердин макулдугуңар өтө маанилүү. Мен бир гана сунуш кеңешимди айтам, кабыл алыш, албаш ал сиздерден деп, курам менен дарылай турган бир жолу бар, операциясыз. Ошону дарылап көрөйлү, макул болсоңор деп. Андан кийин ата-энеси эгерде операциясы жок дарылай турган бир мүмкүнчүлүгү болсо, биз макулбуз, дарылап бериңиздер деп. Анан мен дарылоого кабыл алдым. Ал кезде эми коркпостон ошондой чоң жоопкерчиликти моюнга алыш бул оңой нерсе эмес, бул кыйын. Мен азыркы жашымда болсом ойлонмокмун. Ал кезде дагы жаш экенмин, мен дагы коркпой, Кудай Таалама ишенип, Кудайым бар, Кудайым сактайт деп. Экинчиси Кудай Таалам берген илимге ишенип, ошондой трансплантация почек деген диагнозду кабыл алып, дарылоого кабыл алдым. Өзүмдүн дарылоомду жүргүзүп баштадым. Анан ал жерде да бир айта турган нерсе, ошол кезде андай жоопкерчиликти мен мойнума алыш кыйын болду. Ошол кезде бизде да Кыргызстанда бир белгилүү менин агам Аманбаев Алыпжан деген элдик тауып киши болчу. Иманы саламат болсун, азыр 7-8 жыл болду, каза болуп калды. Ошол кишиге барып айттым, байке, ушундай деген диагноз менен болуп атат, пересадка экен. Мен текшерип көрдүм, бир мүмкүнчүлүк бар экен. Ушуга бир акыл кеңешиңизди айтпайсызбы, жардам бербейсизби? Биз касанга чейин эле ушундай оорулардан алыбыз жетпейт деп жүрө беребиз деп. Мындай орусча термин менен айтканда, эксперимент кылып көрбөйлүбү? Баардыгыбызды Кудай Таалам жаратканда, өмүрдү бергенде Кудай, жанды алганда Кудай, Кудай деп суранып көрөлү. Биздин дарылоо Кудай деген гана дарылоо да, башка дарылообуз жок. Десем анан ал киши келип ал дагы көрүп, мейли, экөөлөп дарылайлы, Аллага аманат деп, анан ошол байкем экөөбүз чогуу бирге дарыладык. Жыйынтыгы Кудайга шүгүр, шифа таап айыкты. Ал кишини мен кийинки берүүлөрдө Кудай Таалам буйруп насип кылса айтып берем. Ал киши менин бир тууганым болчу. Бир тууганым деген менга устаз болуп илим үйрөткөн кишинин менден мурдагы чыгарган шакирт экен. Мындай болгондо экөөбүз бир устаздан таалим алган экенбиз. Бир илимди үйрөнгөн экенбиз. Ал менден да күчтүү, менден да жаш улуу киши болчу. Көп адамдарды дарылап согуп жашаган. Ал кишини мен дагы устазым деп коем. Мага көп илимдин сырларын үйрөттү.
устазым кыскасы. Эми бул Ажыбек боюнча айта турган болсок, ошондон кийин Кудай таалам буйруп насип кылып 1 жылдан кийин айыкты. 1 жылдын ичинде 4 курс лечение болду. Бизде мисалы ар бир курсу 14 күндөн болуп эсептелет. Bir kurs 14 gün, daha 3 kurs bolganda 14 günden 4 kurs lечение aldı. Жыйынтыгы Кудайга шүгүр, шифа таап айыкты. 1 жылдан кийин бизден учоттон чыкты. Биз дагы учотко коюп дарылайбыз. Өзүнүн дагы маегинде айтып берип атат. Бизден дарыланып кетти, батабызды бердип, учоттон чыгардык. Кудайга шүгүр айыктың деп 3-4 жылга чейин көзөмөлдөп карап жүрдүк, келип жүрдү. Андан кийин учоттон чыгардык. Бизден дарылангандан кийин 12 жашында дарыланса, 18ге чыкканда армияга барыптыр, военный комиссиядан өтүптүр. Ден соолугу военный комиссия деген ВВК деп коет. Ал жерде бүт кесиптеги врачтар адам баягы призывниктердин ден соолугун текшерет. Ошол жерден здоровка строевой службе деп туруп аскерге жөнөтүптүр. Ал жерде 1,5 жыл ата мекенди корумак кызмат кылып келет. Кызматтан келгенден кийин анан кийин үйлөнөт. Азыр 3 баласы бар экен. Ден соолугу чың, оорубаган кишидей болуп өмүр сүрүп жүрүп атат. Аллах таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Бул Кудай тааламдын бизге, мага берген белеги деп түшүнөм мен. Ушул балага үчүн Аллах тааламдан өмүр тиледим эле, шифа тиледим эле. Аллах таалам менин батамды кабыл кылып, ушул балабызга өмүр берди. Мына Кудайга шүгүр деймин. Кудайга тобо деймин. Быйыл 27 жыл болуптур. Ушул жигиттин айыгып кеткенине. Мына биздин видеолор чыккандан кийин YouTube'дан көрүп, бул жигит дагы атайын Россиядан, Новосибирск шаарынан келип, мен дагы өз карызымдан кутулайын. Бир кезде менин ушундай ооруп кыйналган кезде ушул адам мага жардам берип, өмүрүмдү сактап калганга себепкер болду эле деп, өз ыраазычылыгын билдирейин деп келиптир. Бул ыраазычылык билдиргенде биринчи Кудай таалама, Кудайга шүгүр, Аллахым бар экенсиз. Бизди жараткан сизге разыбыз. Экинчи биздин динибизге, Куранга, анан үчүнчү бизди дарылаган себепкер болгон табыпка разымын деп ыраазычылык билдирип атат. Менин дарылоом, мына азыркы мезгилде адамдар суроо берип атат. Эмне менен дарыладык, эмне дарың бар, кандай дары деп. Менин дарылоом ушул биринчи Кудай таалама сыйынуу, экинчи Кудай тааламдын жараткан дини ислам, Куран. Куран менен да адамды дарыласа болот. Куран-ы Каримде адамдардын ден соолугунда кандай оорулар болсо, ошолордун бардыгына шифа бере турган аяттар бар, дарылар бар. Дары дегенimiz ошол Курандагы шифа берүүчү аяттар окулуп, сууга, чайга дем салынып берилет. Өзүн окуп дем салабыз. Ошо Куран менен дарыладык. Жыйынтыгы мына Аллах таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Мен ар бир айтып аткан сөзүмө Кудайга тобо дейм. Мен бул балдарды көргөндө Аллах таалама ыраазычылык билдирем. Кээ бир мезгилде кыйлайм. Я Раббим, бар экенсиз. Мына сиздин кудуретиңиз менен өзүңүз жарган пенделер үчүн өмүр тиледим эле, өмүр бердиңиз деп. Эми бул ошондон бери 27 жыл деген бул оңой эмес. Мен 32 жыл иштедим. Ошондо бул жигиттердин менден дарыланганына 27 жыл болуптур. Бардык мактоолор, алкыштар жалгыз жаратуучу Аллах таалама